Кара тегиндин кат тасмасы өзү Кыргызстанда башталат, азыр жүрүп атат. Анан Тажикстанда уланат да. Негизги окуялар Тажикстанда жүрөт. Биз ал жака 3 жыл бардык. Биринчи эл менен таанышып, анан аякта эмне болуп атканын билип, ошентип жүрүп, анан тарттык. Кыйынчылыктар өзгөчө деле кыйынчылык болду деп айта албайм, себеби ал жакта аябай тынч, мисалы, уур кески жок, каяка барсаң эл меймандос, келгиле деп турат. Адамдар дагы азыр менден сурап атышат, бул кайсы актерлор тартылды депчи. Анткени ушундай жөнөкөйдө камерадан чочулабайт, баягы өздөрүнүн турганындай болуп тарттык ошолорду. Биринчиден бул фильм жалаң эле Кыргызстан үчүн, кыргыздар үчүн эмес, эл аралык деңгээлдеги абдан сапаттуу фильм болуптур. Бул тасма сөзсүз эл аралык деңгээлде мунун жолу бар, перспективасы бар. Бул жаңыл сиңдим бул мастер болуптур. Бул фильмдин почерки, стили да оңой эмес. Бизде мындай фильмдер өтө аз, жок эсеп. Анткени мындай фильмди ушу батышта, любой батыштагы өлкөдө, же болбосо энечке Японияда көрсөңөр болот да, жайбаракат ушу турмуштун баарын бир-бирден ушинтип тизип гана айтып беришет. Бул фильмди абдан кызыктуу кылып, алар болсо тим эле суктанып көрүшөт. Бул фильм өзүнчө эле энциклопедия болуптур. Мына биздин айылдык турмуштун энциклопедиясы.